Кирпи чыгарма орус тилинен которулду. Чыгарманы жазган Григорий Годин. Чыгарманы кыргыз тилине которгон Өмүрбек Казакбаев. Атасынын жашы 40-та. Славик өзү 10 жашта. Ал эми Кирпи андан да кичүү. Славик Кирпини баш кийимине салып келип, диванда гезитти бетине жаап алып, эс алып жаткан атасына карай, кубанычы койнуна батпай кыйкырды. Ата, караңызчы. Атасы колундагы гезитти алып коюп, Кирпиге назар салды. Кирпи болсо кыска мурунду жашынакай эле. Анын үстүнө атасы баласына жаныбарларды сүйүүгө үйрөткөн. Жана өзү да жакшы көрчү. Жакшы Кирпи окшойт, деди атасы. Кайдан алдың? Ага муну чогуу ойногон бир бала берди, деди Славик. Белекке берди да, деди атасы тактоо иретинде. Жок, деди ал. Биз алмаштык. Ал мага Кирпини берди. Мен ага билетимди бердим, деп жооп берди Славик. Кайсы билетиңди? Лотереялык билетимди, деди Славик. Кирпини жерге коюп жиберип. Ата, Кирпиге сүт берүү керек. Каятыр сүтүңдү? Атасы олуттуу кайрылды. Лотереялык билетти сен кайдан алып жүрөсүң? Мен аны көчөдөн бир байкеден сатып алдым. Ал дагы көп билеттерди сатып турган. 30 рубль. Ата, Кирпи дивандын астына кирип кетти. Ой, кое тур дейм Кирпиңди, деди атасы жеңил жиндене Славикти жанына отургузуп. Кандайча сен өзүңдүн лотереялык билетиңди ал балага берип койдуң? Мүмкүн ал билет бир нерсе утуп алмак, деди атасы. Ал билет утуп алган болчу, деди Славик Кирпиден көзүн албай. Кандайча утуп алат? Деп атасы акырын сурады. Аны тер басты. А эмне утуп алды? Деди атасы дагы шашып. Муздаткыч, деп жылмайып койду Славик. Ай, бул эмне дегениң? Муздаткыч? Сен аны кайдан билесиң? Титиреген үнү менен сурады атасы. Кандайча каяктан? Деп капа боло түштү Славик. Мен аны гезиттен текшердим. Биринчи 3 номуру туура келди. Калганы дагы, билеттин сериясы дагы. Мен текшергенди билем, ата. Мен чоңмун го, деди эркелегенсип Славик. Чоңмун дечи. Муздаткычты Кирпиге алмаштырып анан чоңмун дечи я, деп атасы бийик үнү менен Славикке кайрылганда, дивандын астынан чыгып келе жаткан Кирпи коркконунан тоголонуп оролуп алды. Атасынын жинине айбыга түшкөн Славик: Мен ойлогом, биздин муздаткычыбыз бар, а Кирпибиз жок, деп башын ийип жооп берди. Токтот, деп кыйкырды атасы дивандын ордунан тура берип. Ким ал бала? Кайда? Деп шаштырды атасы Славикти. Ал кошуна үйдө жашайт, анын аты Сеня, деди көзүнө жаш тегеренген кичинекей Славик. Жер бас кеттик, батыраак жүр. Атасы Кирпини бир колуна көтөрүп жөнөдү. Жок, барбайм, деди Славик артка бурулуп колун кайчылаштыра таарынгандай түрү менен. Мага муздаткычтын кереги жок, мага Кирпи керек, деп жооп берди ал. Бас астыма түш, көп сүйлөбөй, билетти алаар менен мен сага ондогон Кирпилерди сатып берем, деди атасы зиркилдеген үнү менен. Жок, сиз сатып бербейсиз. Сеня ансыз да алмашкысы келген эмес. Мен аны араң көндүргөм, деди Славик ыйламсырап. Муну карасаң мага тим эле. Тезинен жүр, деп Славикти ээрчитип кетти. Сенянын жашы 8-де.
Ал аянтчанын жанынан бир колуна Славикти жетелеп, бир колуна кирпини көтөрүп келе жаткан Славиктин сүрдүү атасынын жинденген түрүн көрүп, коркуп турду. «Кана, эй шумпай десе», деп бакырды Славиктин атасы Сеняга. «Чамда бизге лотерея билетин бер дагы, өзүңдүн сайгыш жаныбарыңды кайра ал», деди атасы. «Билбейм, билет менде жок», деп жооп берди дене бою титиреген Сеня. «Кайтар билетти, кайда каттың? Эмне сатып жибердиңби?» «Дал десе», деп атасы дагы кыйкырып жиберди. Мен андан көгүчкөн жасагам», деп жай сүйлөдү Сеня. Билеттин эч жака жоголбогонун уккан Сенянын атасы өзүн токтоо көрсөткөнгө аракет кылып: «Ыйлаба бала, ыйлаба балакай. Демек сен андан көгүчкөн жасадым дечи? Анда кана ошол көгүчкөн?» деп дагы сурады. «Ал учуп барып балконго конуп алды», деди Сеня. «Кана, кайсы жагына конуп алды?» Славиктин атасы дагы сурады. «Тиги бурчунда, тигине», деп экинчи кабаттын кырын көрсөттү Сеня. Атасы үстүндөгү күрмөсүн чечип, жамгырдын суусу түшкөн түтүккө жабышып өйдө көтөрүлө баштады. Славик менен Сеня ылдыйдан берилүү менен тиктеп турушту. Туура, атасы эки ирет чыга албай сыйгаланып түштү. Бирок үчүнчү ирет чыгып барып, сууга бир аз ным тарта түшкөн сап-сары кагаз көгүчкөндү алып жерге түштү. Чарчаңкы дем алган атасы жерге түшөөр менен билетти жая салып, анын 2 жыл мурун чыгарылганын көрдү. «Билетти сен качан алдың эле, балам?» деп Славиктен сурады атасы. «Бул билетти мен 2 класста окуп жүргөндө эле алгам», деп жооп берди Славик. «Анан сен муну качан текшердиң?» кайра Славикке суроо узатты атасы. «Кечээ», деп жооп берди ал. «Бул эски билет экен, балам», деди атасы, терең дем алып. «Анын эмнеси бар экен?» деди Славик атасына карап. «Кантсе да катар сандары туура келип атпайбы?» Атасы үн сөзсүз ары басып, ошол жердеги жыгач орундуктан орун алды. Көкүрөгүндөгү муштай жүрөгү катуу согуп, көзү караңгылаша түштү. Башын жерге салып ойго батты. «Атаке», деп жай сүйлөдү Славик, атасынын жанына орун алып. «Көңүлүңдү чөктүрбөчү, атаке. Мага Сеня айтты. Ал кирпини баары бир бизге бере берерин айтты», деди атасын кучактап. «Рахмат», деди атасы жай. «Рахмат, Сеня». Ошентти да ордунан туруп үйгө карай бет алды. Анын көңүлү абдан чөктү. Бир кездеги кыялындагы муздаткыч уткан бактылуу билетти кайра кирпиге алмашып аткан кубанычтуу мезгилде артка кайтарууга болбой турганын түшүндү. Чыгарманын соңу.